Жаңы жылдын алгачкы түнүндө үрөй учурган окуя катталды. 31 декабрдан 1 январга караган түнү Чүйдүн Беловодск айылында кылмышкерлер 2 аялды атып өлтүрүп, үй ээсин жарадар кылышкан. Бул учурда үйдө 2 айлык ымыркайда болгон. Уруулук кылуу максаты менен үйгө келген адамдар адегенде дарбазанын эшигин ачкан келинди, андан кийин анын кайненесин атып өлтүрүшкөн. Маркумдардын коңшусунун айтымында үйгө бет капчан кирип келген 3 адам ымыркайга курал такап, үй ээсинен акча талап кылышкан. Жалпысынан алар 100 000 сом жана 93 000 сомдук зээр буюмдарды алып кетишкен. Үй ээсине да ок чыгарып, ал мойнунан оор жаракат алган. Каракчылар 2 айлык наристеге тийген эмес, аны азыркы тапта туугандары карап жатат. Милиция 2 январда бул кылмышка шектелип, Чүй облусунун 19, 20 жана 23 жаштагы тургундары кармалганын билдирди. Окуя тууралуу соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгып, кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголду. Кечээ кылмышкерлердин колунан каза тапкан 2 аялды жерге берүү зыйнаты өттү.